Орусия Украина жаңжалы күчөп жаткан жакта АКШнын президенти Джо Байден Тайванды Кытайдан коргоп калыш үчүн күч колдонууга да даяр экенин билдирди. Америка Кошмо Штаттары милдеттенме алганбыз. Биз бир Кытай саясатын колдойбуз. Биз буга чейин жасалган иштердин бардыгын колдойбуз. Бирок бул Кытайдын Тайванга кирип күч колдонууга укугу бар дегенди билдирбейт. Андыктан биз Япония жана башка мамлекеттер менен бекем турабыз. Буга жол бербешибиз керек. Кытайдын президенти Си Цзиньпин Тайвань менен биригүү ишке ашышы керек деп билдирүү жасады. Ал үчүн күч колдонулушу мүмкүндүгүн жокко чыгарган жок. Кытай өзүнчө башкаруудагы Тайванды өлкөдөн бөлүнүп калган провинция катары карап, ал акыры кайтарылышы керек деп эсептейт. Кытай Тайвань менен тынчтык жол аркылуу биригүүнү көздөйт. Тайвань маселеси Кытайдын ички иши, ага сырттан кийлигишүү болбошу керек. Тайвань болсо өзүнүн конституциясы жана демократиялык түрдө шайланган лидери бар көз каранды эмес мамлекет катары тааныйт. Тайвань каякта? Тайвань Кытайдын түштүк чыгыш жээгинен 100 чакырым аралыкта жайгашкан арал мамлекет. Ал биринчи Чынжырдагы аралдар деп аталган аймакта жайгашкан. Бул АКШнын тышкы саясаты үчүн абдан маанилүү аймактар экени белгилүү. Тайвань Кытайдан кандайча бөлүнүп калды эле? Булар дүйнөлүк экинчи согуштан кийин бөлүнүп кетишкен. Ошол убакта материктеги Кытайда Гоминдань өкмөттүк аскерлери менен Кытайдын коммунисттик партиясынын күчтөрүнүн согушу жүрүп жаткан эле. 1949-жылы согушту коммунисттер жеңип, алардын лидери Мао Цзэдунь Пекиндеги бийликти алган. Ал эми улутчул партия Гоминдань коңшулаш Тайванга качкан. Гоминдань ошондон бери Тайвандын тарыхында эң көп жыл башкарган саясий партия болуп калды. Азыркы убакта Тайванды эгемен мамлекет катары 13 гана өлкө тааныйт. Кытай башка өлкөлөргө Тайванды тааныбасын деп дипломатиялык кысым көрсөтүп келатат. Тайвань өзүн коргой алабы? Кытай экономикалык байланыштарды бекемдеп, биригүүнүн аскердик эмес жолун пайдаланса болот. Бирок кандай гана аскердик кармаш болбосун, Кытайдын куралдуу күчтөрүнө Тайвандын алы жетпейт. 30 жыл мурункуга салыштырып көрсөк, азыр Кытай аскердик кубаты жактан бир топ олуттуу артыкчылыктарга ээ. Ошондуктан ушул учурда Кытай ошол аскердик кубатын пайдаланышы мүмкүн деп баары тынчсызданып турат. Аскердин саны жана согуштук даярдыгы жагынан караганда эки өлкөнүн ортосунда абдан чоң айырма бар. Украинадан кийин Жапониянын мурунку премьер-министри Синдзо Абе эми Кытай Тайванга кол салышы мүмкүн деп эскертүүдө. Тайвандын тынчсыздануусу АКШ Жапония союзу үчүн да тынчсызданууну жаратат. Президент Си Цзиньпин аны билип туруп ката кетирбеши керек. Кырдаал бузулуп жатабы? 2021-жылы Кытай Тайвандын асмандан коргонуу күчтөрүнүн зонасына согуштук учактарды жиберип, басымды күчөтө баштады. Тайвань 2020-жылы кол салган учактар тууралуу маалыматтарды жарыялады. Бул жакка чабыттаган согуштук учактардын эң күчөгөн учуру 2021-жылдын октябры болуп калды. Бир күндө 56 кол салуу болгон. Бирок жаңжал чыгып кетсе, Украина сыяктуу эле Тайвандын коңшусу Кытай чоңураак жана кубаттуураак өлкө.